Еркек тарбиялаш керек дегендер барбы, кыздар? Жокпу? Ишенбейсизби еркектерге? Хоп, эне тарбиялаш дегендер. Эне тарбия. Өзү затында тарбия эненики. Атаныкы каржы өзү затында. Бирок ата тарбиялайт, эне аркылуу тарбиялайт. Энени тарбиялайт, эне балдарын тарбиялайт. Вот мына аябай чоң маселе. Мында бир күн кылып берем го, уул милдеттери деген семинар даярдап атабыз бүгүнкү күндө. Балдардын ата энеден өзгөчө атадан алыстап калуу себеби эне баланы тарбиялабай койгон. Эне ким? Мына кыскача токтойлу. Ата ким? Ата каржылоочу, ата коомдун ээси. Ата көчөдө итке окшоп ар нерсе тиштеп келет үйгө. Мен муну жеп алгыла, муну жеп алгыла, да? Эне келечекте атаны тарбиялаш керек. Атаны тарбиялаш деген бул иш. Айлык алса боло бере турган иш. Элестет, помидорду 2 күн чаппай койсоң, жапайы болот. А балаңа атаңдын эриңдин бир эле кылыгын түшүндүрбөй койсоң, балаң атасы менен душман чыгат. Эмнеге? Биз эркектер болобузбу, аялдар болобузбу? Бизди ким төрөдү? Эне төрөдү. Биз энеден көз каранды экенбиз. Табияттан ушундай. Ар бир бала энеден көз каранды. Кичине кезинен жанагы менин иним бар, Колдошов. Түмөнбай. Мен энемди көйнөк аркылуу тааныгам деп атпайбы, аламды. Аламды энемдин көйнөгүнүн гүлдөр аркылуу тааныдым. Мен Түмөнбай мен самолетте кетип атып, Түмөнбай, мына сөздү каяктан алдың ука дедим. Десем, багай ошондой дейт. То есть биз энебизден көз карандыбыз. По-любому көз карандыбыз. Демек атаң келтирип тур, мына ишти кылып кой десе, эмне кыласың? Энеңди карайсың. Кичинеңден баштап. Эгер атаң келтирип, түз отур десе, энеңди карайт, бала энени карайт. Эненин реакциясын күтөт. Эгер эне унчукпай койсо, демек ата жөн эле мага зулумдук кылып атат деген психология. Эгер эне дагы түз отур деп атат, атаң түз отур десе, булар бир команда дейт. Жок, чындыгында ушундай. Булар бир команда. Мен үйдө балдарымды уруштурам атайлап, уруштен дагы. Урушкузу келбейт. Уруш. Эптеп сөздөрдү таап урушат. Билдирип коет. Бул эмне? Десе, бала билип турат. Баары абсорбентті мамиле. Любой мамиледе эне атанын котормочусу болуш керек тарбияда. Эненин турмушка чыгууда максатын аңдаса, эгер биз аны да карайбыз азыр. Атанын копиясын жасаса, милдет аткарылат. Атанын копиясын жасаш үчүн ата айтканды балага которуп бериш керек. Бала оорудум деп жатат. Ата келди, тур ону огородду карап койчу. Ата ооруп атам мен дейт. Тур. Ылдыраган сени. Тур. Кеттиби? Эне эмне кылат? Кетти, жат, туштан кийин турасың. Өлдү бала. Атам ушундай. Атам ташбоор. Атам залим. Ошол психология буну сөз менен айтпайт. Бул подсознаниеде чогулуп кете берет. Эгер эне тур деди, эне келтирип, тур балам. Атаң айтканды кылыш керек, тур. Аба, мен ооруп атам, эч ким билмегенде да сиз билишиңиз керек го, өлөйүн деп атам. Атаң сени күчтүү болсун деп атат. 38-ге өлөйүн деп жатып алсаң, кантип 4 катын багасың, балам? Тур, атаң сени эркек болсун деп атат. Которуп бердиби? Анын үчүн эне эрин тана алыш керек. Эр деп билиш керек. Эркек эмес, самец эмес, эр деп билиш керек. Тарбия эненин колунда. Үй орозгери кимдин колунда? Атада, энеде, чогуу? Энеде ата жардам. Ата көзөмөлдөйт, эне ишке ашырат. Эгер эркек киришип кетсе, канча май куйдуң, Мен эле оокат жасайын, оокат жасаган эркектер бар. Мен каршы эмесмин. Досторун чакырып, атасына жасап берсин же досторуна, аялына бир жол жасап берсин кел. Мен сага бир машина оокат жасап берейин. Бирок күндө ашпаз болгон эркектер бар. Мен айтам, немножко мужиктер перебор. Базарды бузбагыла. Орозгерди аялга беребиз. Бирок көзөмөлдөп турабыз.